Жогорку кеңеште иштеп жүргөндө стенограммалар менен иштөө бөлүмүндө парламентте сессия болуп аткан жерде отуруч элем да. Депутаттардын кимиси сүйлөйт, сүйлөгөн депутаттар канчалык жумуш бүтүрөт, канчалык мыйзам жазат, ошолордон байкап ошол жерлерде көрүп келгем. Бирок парламент бул үнүңдү, элдин үнүн жеткире турган деп айтылып атпайбы мына. Элдин үнүн ошол жерде жеткирип туруш керек. Сүйлөй албасаң кантип үнүн жеткиресиң? Ал жерде сүйлөп туруш керек. Ал жерде жеткиликтүү кылып сүйлөш керек. Сөзгө чебер болуш керек. 5 кол тең эмес. Сүйлөбөй туруп мыйзам жазган депутаттарды дагы көргөнбүз. Мыйзам жазуусу биринчи орунга каралбастан ошол сүйлөгөн сөзүнө карап туруп баа берип калганбыз да. Ал жерде мен ойлойт элем парламентте эмки кезекте канча мыйзам жазды, канча салымын кошту ушул мыйзамдарга. Ошонусуна жараша даражасы көтөрүлсө. Номер 16. Акылбек Шамаев.